Саламатсыңар жигиттер. Бүгүнкү өтүп кеткен кадырттын майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына бүгүн ошол карантинге карабастан ушу жигиттер биз дагы ошол тайманбастан тренировка кылып, форманы кармап, бул карантин бүткөндөн кийин биздин алдыбызда жакшынакай турнирлер бар. Кудай кааласа ошол турнирлерде азыр силер тренировка кылбай койсоңор, ошол форманы силер жоготуп алышыңар мүмкүн да. Ошон үчүн силер менен биз күндүгү келип, ушул жаттатынакай, ушул пойлолордо жакшынакай кылып, бардык өкмөт биздин мамлекет кандай бизге талаптарды койгон болсо, ошол талаптарына коюп иштеп атабыз. Жакын турмай жок. Ар бириңерде бардыгыңарда антисептиктериңер бар, перчаткаңар бар. Бириңер ошо 1 метр, 1,5 метр расстоянияда туруп, ошол расстоянияда тренировканы баштайсыңар. Күндүгү ушул тренировка болот. Кудай кааласа эртең залдар ачылып кала турган болсо, анан залга өтөбүз, кудай кааласа. Сурооңор барбы? Жок. Баштадык ана тренировканы. Жакын жүргүлө, расстояние кармагыла бири-бириңерден. Жигиттер, бири-бириңерден расстоянияда кармап жүгүргүлө. Жакын турбагыла бири-бириңерге. Расстоянияда жүгүргүлө бири-бириңерден. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай Кыргыз YouTube каналынын жана Ак Жолборс YouTube каналынын көрөрмандары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз бокс жана оор атлетика спорт мектебинин спортчуларынын, мушкерлеринин карантин учурундагы машыгуусуна күбө болуп жатабыз. Бул жерде мамлекет талап кылган бардык мыйзамдар сакталып, бирок ошол эле учурда убакытты текке кетирбей, биздин кыргыз элинин намысын коргоо максатында ушундай машыгууларды токтотпостон өткөрүп жаткан учур. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азырынча ушул спорт залдарда чогулуп машыгууга тыюу салынган. Андыктан ушундай жаратылыш коюнунда өздөрүнүн машыгуусун улантып келишүүдө. Да, только прямой штык. Жақсы, işte ошондой ичке, башка ичке. Кудай кааласа биз ошо карантинде дагы күндүгү келип, ушул жерде тренировканы кылдыртып, балдар менен карантиндик тартиптерди сактап, расстоянияда балдарды кармап, эми азыр ушул учурда биз карантинде чыкпай эле үйдө жатып ала турган болсок, балдарга канча кылган эмгегибиз жолдо калып кетет да. Баланы дагы ошол формага келтириш үчүн дагы өтө көп эмгек талап кылыныш керек да. Ошон үчүн балдарга биз күндө келип, бул жерде 1 саат, 1,5 сааттык машыгууларды ушул жерден өткөрүп атабыз. Колдон келишинче балдарга внимание кылып, колдорун антисептиктерди карматып берип, колдорун дезинфекция кылып, ар дайым булар өзү ошол карантиндин өзүнүн мебесин сактап атат азыр. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Текшерилип, обследованиеден өтүп турушуп атат балдар. Бир сире текшерип, анализдерин тапшыртып коюп атабыз. Бардыгы ошо отрицательный чыгып атат. Ошо самый главный спорт менен машыккан адамды эч качан урбайт деп ойлойбуз. Ар дайым спорт менен машыгып,
Her daim erten karantin bitkenden Kuda kalsa çok bir kaza özünün spor zalına varıp maşa izlegen çok ümitliyoruz hazır. Oldu tüz taşı. İki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak o yok çocuklar. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Bir ekstra прямой и торта боковой. И очаг, ayak oturup putta, zaten putta doğru açtık. Готовились? Бокс. Ekstra прямой, торта боковой. Раз, два прямой, бах, 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 торта боковой. Тренировкалар сонун болуп атат. Ушу карантин эрежесин сактап, агайдын айтканды кылып, ушу формадан түшүп кетпеш үчүн ушу тренировка кылып, даярданып атабыз. Ошо залдагыдай эле машык атасыңарбы же мындай бир аз азыраак машык атасыңарбы? Жетишерлик эмеспи? Залдан көрө жакшыраак болуп атат. Не себептен? Мисалы мына таза неме, Таза абадабы? таза аба дагы ушу балдар менен. Сен не дейсиң? Сага кандай болуп атат? Жеңил эле болуп атабы? Жеңил болуп атат азыр. Карантинден биз онлайн тренировка болуп атат. Несі оңай болуп атат? Мисалы залда кыйын болчу эле. Шу залда деп бул жерде айырмасы жок. Элмесе залда кандай болсо ошондой эле кылып атсыңар да? Ооба. Кыйналбай атасың? Жок, кыйынчылык жок аз. Сен өзү канча жашыңан бери келесиң бул агайга? Мен бул агайга 14 жашыман быйыл келдим. Неге келдиң? Боксту эмне себептен тандап алдың? Бокссуз танабамдын себеби бул бокс түрүнө кичинемден бери кыялданам. 1, 2, 3, 4 tüyleştirsinler. Oturun. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tüyleştirsinler. Приготовились. Бокс. Бах, бах, бах. Distansiyanı kırma. Arkadan hayat tek. İşleyemiz akarmış. Şöyle raz. Sakin ey. Şöyle duvara kadar işleyebilir. Dört işle dört. İşle. Düşünmepti bu. Direkt gelelim.
işlet. Урматтуу спорт сүйүүчүлөр, биз бүгүн көрсөтүүбүздү ушуну менен аяктадык. Өзүнүн эмгегин, өзүнүн ийгиликтерин чагылдырып, жаш өсүп келаткан спортчуларга стимул катары көргөзгүсү келсе, биздин Ак Жолборс каналы жана Алай Кыргыз YouTube каналы ар дайым даяр. Биз ар дайым спортчуларды ушул кыргыз элинин намысына жарасын деп, кыргыз элинин намысын коргосун деп, желегин желбиретсин деп, ар дайым стимул болсун деп, ушул YouTube каналдар аркылуу, телеканалдар аркылуу чагылдырганга аракет кылабыз. Ошондой мыкты спортчулар же болбосо учурда машыгып жаткан спортчулар болсо деле бизге кайрылсаңыздар болот. Эгерде өзүнүн ийгиликтерин, өзүнүн спорт таржымалын чагылдырууну каалаган спортчулар болсо, биздин каналга кайрылып, жалпы кыргыз элине өзүңүздөрдүн спорт таржымалыңыздарды тартууласаңыздар болот. Жолугушканча.